Кыргызстанда 2,5 миңден ашуун кыргызстандык гемодиализ алат. Алардын бардыгынын бөйрөгүн бекер алмаштыруу пландалып жатат. Каражатты өкмөт бөлүп берет жана операция Кыргызстанда жасалат. Мындан улам дарыгерлер чет өлкөдөн окутулуп келүүгө жөнөтүлүп, орган алмаштырууга даярдыктар көрүлүүдө. Ал эми донор издөө дагы маселе жаралбайт. Анткени президент кол койгон мыйзамга ылайык донор боло ала турган адамдардын тизмеси кеңейтилген. Мындай жакшы жаңылыкты уккан бейтаптар кайда, кантип кайрылууну билбей турган чакта Саламаттык сактоо министрлиги бөйрөккө акысыз операция жасоо боюнча суроолорго жооп берүү үчүн дарыгерлердин телефондорун жарыялады. Эми бөйрөк алмаштырууга муктаж болгондор атайын дарыгерлерден телефон аркылуу кеп кеңеш алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Президенттин тапшырмасы менен акысыз бөйрөк алмаштырууга катуу даярдыктарды баштаган Саламаттык сактоо министрлиги дагы 8 дарыгерди Туркиядан окуп келүүгө жөнөтүп, орган алмаштыруу жаатындагы кыргызстандык дарыгерлердин катарын көбөйтүү аракетин көрүүдө. 2500 операцияга муктаж бейтаптардын тагдырын чечкен бул олуттуу кадамдардын күнгөй тескейи Акылай Карабаеванын материалында кенен сөз болот. Кыйналам, бирок айла жок. Жализ албасак дагы болбойт. Умтулабыз да аракет жасап, ушундан чыгып кетели деп. Бир жумада 3 жолу келген дагы кыйын болуп кетип атат. Бул бейтаптардын жашоосунда гемодиализ маанилүү процесстердин бирине айланган. Алар ар 2 күндө жасалма бөйрөк аппаратынын жардамы менен канды уулуу заттардан жана ашыкча суудан тазалап турууга муктаж. Гемодиализ алганыма 2 жыл болуп калды. Биринчи келгенде аябай кыйналат элем, азыр ушул жакшымын. Алам ушу 15-16 жыл болуп калды, сахарный диабет менен ооруп жүрүп, ушул акыбалга келдим да. Көз үзөм жакшы көрбөйт. Жумасына 3 жолу келем, черезден келем да. Давлениям түшөт, кыйналам, бирок айла жок. Жализ албасак дагы болбойт. Пересадка жасатайын десем, донорум жок, же акчам жок болуп калат. Донорум болсо, акчам жок болуп калат. Ошол менен уже 5 жыл болду диализ алганыма. Өзүм 27 жаштамын. Гемодиализ дагы ала албай кыйналып атам азыр. Тамырларым ичкерип, колума койгон аппарат иштебей. Азыр ушу желкемен катетер коюп, катетер менен алышка мажбур болуп атам. Врачтардан деме кылсам, ушу пересадка кылдырсаңыз болот эже деп айтышты. Ушу пересадка кылдырсамбы деп атам. Бөйрөктү алмаштыруу операциясы чет өлкөдө жасалып, ага көп суммадагы каражат керектелет. Мындай операция жасатууга бардык эле бейтаптардын каржылык мүмкүнчүлүгү жетпейт. Эми президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2,5 миңден ашык бейтаптын бөйрөгүн акысыз алмаштыруу пландалып жатат. Мен дагы ушул Туркияга 25 миң долларга деп акчам жетпей 3 жылдан бери Туркияга бара албай жүрөм. Шарт келишпей, акча жок. Эми мынтип президентибиз бекер кылып коюптур. Эми сүйүнүп атабыз. Өтө жакшы нерсе. Ушу президентибизге абдан ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Мен эле эмес, бул жердеги пациенттер баары эле сүйүнүп атышат. Айылдардан келебиз, аяктан бияктан келебиз, жол кире таппай калган күндөрүбүз болот. Дарый-дармекке күнүбүз эме болуп калат. Эми ошого көңүл бурган үчүн да аябай сүйүнүп, биякта адамдар аябай кубанып атабыз. Биз кече уккандан бери бүгүн түнү менен уктабай чыккандар болду. Келип эле бардыгыбыз сүйлөштүк. Кимде кандай мүмкүнчүлүк бар, донор табайлы, эптеп аракет кылайлы, ушундай бир эме болуп атыптыр деп аябай биз үчүн бир жакшы нерсе болуп, жаңылык болду да бизгечи. Деген менен бейтаптар арасында донор табуу маселеси курч бойдон калууда. Анткени донор боло турчу киши менен бейтап генетикалык жактан дал келбегендиги кыйынчылык жаратат. Мындан улам айрым муктаждар чет өлкөгө барып операция жасатууга мажбур. Көптөн бери даярданып жүрөм. Ошо донор проблема болуп жүргөнбүз. Пересадка почкага даярданып аткам. Экинчи илим болгон атат, эми точно пока белгисиз да, неизвестно. Ал туура келеби, келбейби, ошону көрүп атабыз. Бул жерден бекер эле акчаң аракет эт, Бишкекке баргыла. Или Турция, или Индия, или Бишкекпи деп ошентишти. Анан пока биз Бишкекке бара элекпиз. Анан эми Бишкекке барсак билинет го дейм да. 2020 жылы гемодиализ алган бардык жарандардын дарылануусу бюджеттен каржылана баштаган. Бүгүнкү күндө алардын ар бирине мамлекет 1 жылда 14-15 миң доллар сарптайт. Ошондуктан Кыргызстанда бөйрөктү алмаштыруу каражатты өкмөт төлөп берүүсү демилгеленип жатат.
Донор тапкан бейтаптарга 7-8 миң долларды мамлекет берип, четинен бөйрөгүн алмаштырып, сакайтып чыгара берсек, аларга кеткен чыгымдар дароо токтойт. Бир жылда гемодиализде жаткан бир бейтапка кеткен чыгымдын жарымын жумшап, бир бейтаптын бөйрөгүн алмаштырып берсек, бир жылда жумшалчу чыгымдын жарымын жана келерки жылдардын чыгымдарын толук сактап калабыз. Ошондо биринчи пайдабыз жарандарыбызга жардам берип, бөйрөктөрүн алмаштырып берип жатабыз. Экинчи пайдасы мамлекеттин акчасын үнөмдөп калабыз. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ага ылайык органдарды алмаштыруунун жол жобосу өзгөргөн. Бейтап донорду өзү табат. Бул иниси, байкеси, эжеси, сиңдиси деген сыяктуу жакын туугандары жана эң башкысы генетикалык жактан дал келүүсү. Муну бейтаптар өздөрү жакшы билишет. Жакында эле донор боло алчулардын тизмегин кеңейтүүгө жол берген мыйзамга кол койдум. Учурда бөйрөк алмаштыруу операциясын эне жана баланы коргоо улуттук борборунда бир медициналык топ жасап жатат. Дагы 8 дарыгер Туркиядагы органдарды трансплантациялоочу алдыңкы клиникалардын биринде окуп келүү үчүн 8 февралда учуп кетишкен. Бөйрөк алмаштыруу боюнча дагы бир бригада азыркы кезде даярданып атат. Туркияга барып үйрөнүп келгенге. Ошол эгер үйрөнүп келсе, биз достук клиникасында бир бригадабыз бөйрөк алмаштырып баштайт. Экинчи эне тарбия боюнча Садыр Кожоевич Астыбызга бизге задача койду. Канча биздеги бөйрөк алмаштырууга адамдар макул болуп донорлорун тапса, бүт бардыгына бөйрөк алмаштыргыла. Себеби биз бөйрөк алмаштырсак, жашоосу да сапаттуу болуп калат. Буга чейин Кыргызстанда алгачкы жолу 22 жаштагы кыздын бөйрөгү акысыз алмаштырылган. Ага атасы донор болуп, операция ийгиликтүү аяктаган. 9 февралда министр Алымкадыр Бейшеналиев бейтаптан жана анын атасынан кабар алып, алар үйүнө чыгарылган. Ошон үчүн сизге кааларым, ден соолук, оорубаңыздар. Саламаттыкты сактоо министрлиги бөйрөккө акысыз операция жасоо боюнча суроолорго жооп берүүчү дарыгерлердин телефондорун жарыялады. Бөйрөктү трансплантациялоо боюнча координатор Мерзат Касымалиева 0784 44 07. Кыргыз-Түрк ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Мира Исаева 0772 50 56 52. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун неврология бөлүмүнүн башчысы Насира Бейшебаева 0762 77 16. Улуттук кардиология жана терапия борборунун неврология бөлүмүнүн башчысы Динара Айыпова 0555 77 87 92. Гемодиализ менен ооруган бейтаптар коомдук бирикмесинин өкүлү Санабар Маматова 0778 13 47 38. Министрликтин маалыматына караганда 12 февралда кезектеги бейтаптын бөйрөгү бекер алмаштырылат. Быйыл 50 адамга бөйрөк алмаштыруу операциясы акысыз жасалат. Ал үчүн мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард 400 миллион сом бөлүнүп, бейтаптарды тандап алуу үчүн министрликте комиссия түзүлгөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.